мен свалка төккөн жерге келдим. Ушул жерде иштеп жүргөн эжелерге продукт алып келип жеткирдим. Эжелер могу свалканын ичинде жүрөсүздөр да азырчы. Күн помощь келип атабы силерге? Бизге эч кандай күн помощь келбейт. Бул жака кайрылган, караган киши дагы жок бизде. Карантин башталгандан бери эч ким келе элек. Эч ким келе элек. Эч кандай өкмөттөн дагы эч кандай бизде эч ким келип кабар алган да жок, эч ким келип кайрылган да жок. Ошон үчүн биз свалкада иштеп жүрөбүз да. Бирдим эмне кылып иштейсиздер? Бизде бул жерде таштандыда эмне термегиле өткөн пластик терилет, баклажка терилет, эме полиэтилен пакеттер терилет. Ошолорду өткөрүп оокат кылабыз. Мен азыр бардыгыңыздарга маска дагы таштап кетем. Өзүңүздөрдү жакшыраак абайлаңыздар, макулбу? Сиздерден сураныч, балдарыңыздарды могул жака чыгарбай туруңуздар. Карантин бүткөнгө чейин. Андан кийин деле чыгарбай эле коелучу, биз келип турабыз буяка, макулбу? Эч ким бизди. Биз дагы келебиз буюрса. Балдарыңыздарды чыгарбаңыздар, сиздерден сураныч, макулбу? Ким чыкпайт, чыгабыз да. Биз дагы келебиз буюрса, Кудай буюрса, силерди ачка койбойбуз биз. Дагы жалгыз бой биякта. Жалгыз бой энелер болсо список балдары барлар бар. список түзүп коюңуздар, биз акырын келип турабыз, макулбу? Жашаган ата энелер бар. Өзүңүздөрдү абайлаңыздар, сактаңыздар. Мына кырдалдан аман эсен чыгып кете элем, Кудайым колдоп. Рахмат сизге да. Бар болуңуздар. Келип неме кылдыңыз. Рахмат, көрүп атабыз. Менин жолдошум кайтыш болгон. Эми ушу элиме, ушу элим деп чуркап жүргөн эр азаматтарга жана өкмөткө, жана Ажообузга кайрылат элек. Элдер алгандары алып калып атат, албагандары ушинтип жардам сурап кайрылып атабыз. Эмне үчүн тегиз каралбаш керек, өкмөт караш керек эле. Соцзащитадан келди. Ушунча эл карап турса, унга муктаж болуп, продуктуга муктаж болуп турса, 5 кишиге гана берип алып кетип калды Октябрьский райондон. Андай болбойт. Ушунча эл азыр иштебей турбуз. Иштебей үйдө балдар менен отуруп атабыз. Эмне үчүн жардамды тегиз берилбейт? Алгандары асты 3 сейрадан алып калышып атат. Андай болбойт да. Урматтуу элим, эл чогуу ушул ооруnudan коркуп баарыбыз үйдө отурганда чогуу жардам бериңиздер. Чогуу караңыздар, тегиз караңыздар. Мындай жашоого кыйналып турган учурда жардам бериңиздерди суранабыз. Мен булардын атынан дагы ушу жардам сурап кайрылып кетет элем. Элим, айнанайын элим, жардамды тегиз бергиле. Бир берген кишиге 3 жолдан бербегиле. Чогуу тегиз бергенге аракет кылыңыздар. Рахмат сиздерге. Сиздердин жардамыңыздарды күтөбүз.